Саламатсыңарбы достор? Ошентип, социалдык долбоор деген эмне? Мен силерге татаал түшүндүрмөлөрдү, терминдерди жаадырбайм. Алар интернетте бар. Жөнөкөйлөтүп эле айтарым, социалдык деген сөз латын тилинин socium деген сөзүнөн келип чыгат. Башкача айтканда, коомдук. Эгер сиз бир кишиге же бир топ адамга жардам берүүнү, же балким кандайдыр бир коомдук көйгөйдү чечүүнү кааласаңыз, же андан да өтүп коомубузду өнүктүрүүгө түрткү берүүчү кандайдыр бир мыкты ой башыңызга келсе, социалдык долбоор сиздин ыкмаңыз. Демек, социалдык долбоор деген бул сиздин оюңузду ишке ашырууга же маселени чечүүгө жардам бере турган аракеттердин планы. Ал эмнеден турат? Социалдык долбоор эгерде көйгөйдү чечем десеңиз, биринчи кезекте маселени аныктоодон турат. Маселени аныктоо оңой олтоң иш эмес. Анткени көп учурда биз көйгөй деп анын кесепеттерин кандайдыр бир көрүнүштөрүн кабыл алып алабыз. Маселени аныктап жана аны чечүүнүн жолдорунун ар бир бөлүгүн кантип социалдык долбоордун алкагында иштеп чыгуу керектигин мен өз алдынча видео катары кийин толуктап берем. Бирок азыр мен силерге социалдык долбоор эмне экени тууралуу баяндап берейин. Демек, сиз кандайдыр бир көйгөйлүү маселени аныктадыңыз. Эми кийинки бөлүгү максатты коюу болуп эсептелет. Эгерде сиз маселеден баштасаңыз, сиз аны максатка айлантып аласыз. Эгерде бир кыялдануудан баштасаңыз, аны ийне жибине чейин жазып чыгып, түшүнүктүү кылуу кажет. Анткени сиздин койгон максатыңыз тууралуу окуп жаткан адамдар да от алып, ага катышкысы келип, сиздин долбоорду ишке ашырууга көмөктөшүүнү каалашы керек. Максаттан кийинки бөлүк милдеттерди иштеп чыгуу болмокчу. Башкача айтканда, коюлган максатка жетүү үчүн кандай милдеттер аткарылышы керектигин аныктоо зарыл. Ал эми ар бир милдет кийин өз кезегинде кадамдарга бөлүнөт. Социалдык долбоордун кийинки бөлүгү бул кадамдар, башкача айтканда иш-чаралар. Ар бир коюлган максатка жетүү үчүн кандай иш-чаралар жана аракеттер аткарылышы керектигин сиз аныкташыңыз керек. Эми сизде максат, милдеттер, кадамдар жана иш-чаралар алдыга коюлду десек болот. Бюджет бул өзүнчө бир башка хикая. Бюджетти иштеп чыгуу ушунчалык тактыкты, бааларды жана кызматтардын наркын билүүнү талап кылат. Бирок эгерде сиз бюджетти кылдат иштеп чыксаңыз, каражаттарды тартуу сиз үчүн кыйла оңой болот. Ушул жерден мен көңүлүңүздү бир нерсеге бурар элем. Мен кайталагандан тажабайм. Социалдык долбоор гранттарды тартуу үчүн иштелип чыкпайт. Социалдык долбоор бир көйгөйлүү маселени чечүү же коомдук мааниге ээ идеяны ишке ашыруу үчүн иштелип чыгат. Эгерде мен жогоруда айткандай, сиз бюджетти мыкты иштеп чыксаңыз, каражат булактарын кыйынчылыксыз табасыз. Алар чындыгында өтө көп жана бул тууралуу биз фандрайзинг тууралуу өз алдынча видео жасайбыз. Жана коюлган максатыңызга жетүүгө алар көмөк болот. Демек, сизде бир максат, милдеттер, кадамдар жана бюджет аныкталды дейли. Башкача айтканда, сизде долбоорду ишке ашыруу үчүн эң негизги шарттар аткарылды десе болот. Сиз аларды ишке ашырууга бел байлап баштасаңыз болот. Албетте, башка бөлүктөр да бар. Сиз долбооруңузду ишке ашырып баштаганда, сиз ар бир иш-чаранын өнүгүшүнө көз салып, максаттарга канчалык жетишкенин аныктап турушуңуз керек. Бул иш мониторинг деп аталат. Мониторинг кантип жасаларын долбоордо жазып чыгуу дагы өтө маанилүү. Эми долбоор толугу менен ишке ашкан соң, сиз эмне кылышыңыз керек? Долбоордун ишке ашуусун баалашыңыз керек. Баа берүү өтө маанилүү. Ал сизге чынында эле көйгөйлүү маселе чечилдиби, же коюлган ой ишке аштыбы деген суроолорго жооп табууга жардам берет. Кантип баа берилери тууралуу да мен өзүмчө видео даярдайм. Бул өтө маанилүү жагдай. Мына бул негизинен социалдык долбоор эмне экени тууралуу жалпы маалымат. Эгерде ар бир бөлүгүн ишке ашыруу тууралуу маалымат алуу сизге кызык болсо, кийинки менин видеолорумду көрүңүз. Эгерде сизге социалдык долбоор түзүү боюнча кандайдыр бир суроолор же ойлор болсо, тартынбай комментарийлерди төмөнкү жерден жазыңыз. Мен алардын баарын окуйм. Рахмат, көрүшкөнчө.